Март айында башталган Ош-Баткен-Рызаков эл аралык жолунун 13 чакырымын асфальт төшөөнүн биринчи баскычы аяктады. Бирок жергиликтүү тургундар жолдун сапатына толук канааттанбай турушат. Мисалы, эл аралык маанидеги жолдун боюнда жашаган Жунусбек Тагаев оңдоо иштери башталгандан бери баарын көздөн өткөргөндөрдүн бири. Эптө эле шагалды жайды, катогон тегизе тагып куюп койду. Буну 3 ай, 4 ай деген бой тегизет эле биринчи кадырат эле, ондой болгон жок да бул. 4 ай. Бирем коёк, шашкал төөлөп куюп коюш. Эл аралык жолдун 47 чакырымы Ноокат районун аралап өтөт. Бул убакка чейин жолдун курулушу кечендеп жатканын сынга кабылган. Жолду 31 августка чейин бүткөрүү талабы да коюлган. Азыр эми асфальттоонун биринчи гана баскычы бүтүп, жол сызыктары чийилген. Эки сурайын баса бул кыштан чыкпайт. Кыштан чыкпайт, мастебалап грубый да. Көрдүңбү? Суу дегенде эзилип кетет да. Булчу. Анан чекесинен ноо койбоду. Ноо койбоду, бул суу акшат эми ашкандан болбойт да. Az быйыл ушуну бүтүрүп бергенде, мына ноону бүтүрүп бергенде жакшы болмок да. Муну азыр көрдүңүз, мирик грубый. Бул майда койбосо иригинен асфальтка суу киргенде көтөрүп тастайт, аңтарып тастайт. Жолдун айрым жерлеринде төшөлгөн асфальт чөгүп кайрадан басылган жерлери да болуп тур. Анткени менен айдоочулар жол тегизделип, ал эми жергиликтүү тургундар чаңдан арылганына кубанып турушат. Жол энди бурунга караганда жакшы эле. Энди бул канча турушуну энди биз билбейбиз да. Жол эми мындай сыртынан караганда жакшы, бирок айрым жерлери жарылып кетип, казып жатышыптыр. Жердин алдынан ным чыгып кетти деп жатышты. Жолдун экинчисин басабыз дешти, бирок быйыл эмес деп жатышат. Келесі жылга кылышыбыз мүмкүн деди, точно небасын айтышка жок. Быйылкы жылы жалпы 47 чакырым жолдун 13 гана чакырымы асфальт төшөлдү. Жолду жаңылоо иштери март айында башталган. Айрым жерлериндеги кайрадан жамап чыгышкан. Жол сызыктары коопсуздукка байланыштуу убактылуу сызылган деп түшүндүрүүдө. Номер 2 жол тейлөө мекемесинин башкы инженери Өмүрбек Орозматов жолго байланышкан дооматтар тууралуу буларды айтты. Времени убактылуу разметка чыгып койду, коопсуздук үчүнчү. Анан адамдар баягы бул разметка чыгып койду. Анан бул экинчи солой болбойт экен деген сөз, ал калп сөз, жалган сөз. Ылайдын үстүнө басып коюптур асфальтты депчи. Ылайдын үстүнө басылбайт да, бул анча-мынча жерде жамырга чейин, асфальтка чейинки катмар шагалды басканбыз. Жамыр жаап койгондон кийин ал материалдарды сыйрып алып салып, башка материал төшөп салганбыз. Жолду жалпы оңдоо тууралуу маселе 2016 жылдан бери көтөрүлүп келет. Буга чейин Жапониялык JICA агенттиги $50 миллион жолду оңдоп түзүүдөн өткөрө тургандыгы айтылып, жол четиндеги 200дөн ашуун курулуш сүрдүрүлгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Жуман Насыр Сапанов, Азаттык, Ош.